Лагмандын мен өзүм ар дайым жасап жүргөн жолу менен бөлүшөм. Сөзсүз жасап көрүңүздөр, аябай даамдуу болуп чыгат. Биринчи эле камырын жууругана киришебиз. Бизге керектүү эле туз, суу, жумуртка, өсүмдүк майы жана унду кошуп катуу камыр жууруп алабыз. Андан соң 1 саатка тыныктырып, ар 15 мүнөт сайын ыйлеп турабыз. Даяр болгон камырды майдан сүртүп жайып алабыз дагы видеодо көрсөтүлгөндөй бөлүкчөлөргө бөлөбүз. Андан соң ушундай тоголотуп лагманыбызды чоюп алабыз. Камырыңыз канчалык көп тыныкса, ошончолук иштөөгө оңой болот. Камыр менен иштегенде сөзсүз бир аз май куюп иштейсиздер, болбосо камырыңыздар жармашып калат. Кайнап турган сууга бир аз туз кошуп, камырыбызды 2-3 мүнөт аралыгында бышырып алабыз. Андан көп бышырсаңыздар эзилип кетет. Камыры даяр, эми подливин жасаганы киришебиз. Этти жука турап, жумуртка, соевый соус жана крахмалды кошуп, жакшылап аралаштырып 15 мүнөткө коюп турабыз. Андан соң кызытылган майга суусу тартылганча кууруп, пиязды кошуп алабыз. Пекинская капустанын катуу жерин жана сельдерейди кошуп алабыз. Болгарский перестин 2 же 3 түрүн кошуп, томат жана чеснокту кошуп, жакшылап кууруп, үстүнө суу куюп алабыз. Татымына жараша туз, паприка кошуп, 1 саатка кайнатып бышырып алабыз. Бышкан соң кинзаны кошуп, дагы 5 мүнөткө бышырып алабыз. Лагманыбыз даяр. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Видеого лайк басканды унутпаңыздар.